Бүгүн 23 августта Ош мамлекеттик университетинин базасында Ош шаарындагы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарына талапкерлерди тестирлөө процесси өткөрүлдү. Ага 41 талапкер катышты. Мен Кара Суу районунда Ленин атындагы орто мектепте кыргыз тили адабияты сабагынан сабак берем. Менин келгендеги максатым өзүмдү сыноо. Жыйынтыгы жакшы, рахмат. Кыргызстанда жаңы окуу жылына чейин 1000ге жакын мектеп директорлору алмашат. Мындан ары директорлор 5 жылдык мөөнөткө гана дайындалат, андан ашык иштегендер кызматынан четтетилет. Мындай жарлыкка президент Садыр Жапаров үстүбүздөгү жылдын 12 июлунда кол койгон болчу. Билим берүү жана илим министрлиги муну мектептерде билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, кадрларды адилет тандоо аракети менен байланыштырат. Эң биринчи документтерди алар электрондук дарекке жиберишкен, аяктан эксперттик комиссия карап, документтердин тууралыгын ошо жободо көргөзүлгөн текшерет. Ош шаары боюнча 72 документ келип түшкөн. Анын 31 ошол жобого ылайык кээ бир документтердин так эместиги, толук эмес көлөмдө болгон үчүн, ошондой эле билимдин туура келбегендигинен 31 киши конкурстун экинчи этабына катышкан жок. Конкурстун экинчи этабы квалификациялык тест. Сынактын жыйынтыгы менен Оштогу 17 мектеп директору жаңыдан дайындалат. Мектептердин тизмелери төмөндөгүдөй. Алтыбаев атындагы номер 14, Курбанов атындагы номер 15, Мамытов атындагы номер 32, Айтматов атындагы номер 36, Алыкулов атындагы номер 38, Королёв атындагы номер 40 орто мектептер, номер 44 негизги мектеп, номер 46 орто мектеп, Нышанов атындагы номер 50 мектеп гимназия, Баласагын атындагы номер 51 орто мектеп, Ломоносов атындагы номер 3 мектеп гимназия, Нариманов атындагы номер 7 мектеп гимназия, Ленин атындагы номер 10 орто мектеп, Панфилов атындагы номер 23 мектеп гимназия, Кермето номер 42 мектеп гимназиясы, Крупский атындагы номер 12 көмөкчү мектеп интернатынын директорлору. Маалыматка ылайык, мектеп директорун тандоодо биринчи талапкердин педагогикалык ишмердүүлүгү эске алынып, окуучулар менен 7 жылдан кем эмес иштеген болушу керек. Ошол эле учурда директорлукка талапкерлердин жашы боюнча чектөө жок экендиги кошумчаланды. Ал эми ошо бир мектепке 2 кишинин баллы бирдей болуп калса, бул учурда кайра биз тестке киребиз. Ал кыска тест болот, ошо жобого ылайык. Кыска тесттин кимиси жогорку балл алса, ошол кандидаттын документи Ош шаарынын мэриясына бекитүү үчүн министрлик тарабынан сунушталат. Маалыматка ылайык, Кыргызстанда 2162 мамлекеттик мектеп бар. Анын ичинен быйыл 966 мектеп директорлору мектепти 5 жылдан ашык башкарып келгендиктен алмашылып жатат. Буга чейин мектеп директорлорун тестирлөө аркылуу тандоо процесси Баткен жана Жалал Абад облустарында өткөн. Мимоза Жаныбек кызы, Хилола Ашорова, Мирзат Нуманов, Ынтымак, Ош шаары.